Билим берүү министри аталган тармакты реформалоодо алдына алгылыктуу пландарды койду. Алсак мугалимдердин статусун көтөрүү, апрель айынан тартып айлык маянасын жогорулатуу. Мындан тышкары кесип ээлерин бир эмес 2 же 3 кесипке даярдоо концепциясын иштеп чыкты. Бир эле адам бир кесипти ээлебестен балким пенсияга чыккандан кийин экинчи кесипке өтүү жагы бар, же иштеп жатып кайра экинчи кесибин өздөштүрүү маселелери туруп атат да. Андыктан биз ошолого талаптарга жооп бере турган жогорку окуу жайларыбыздын окуу методикалык курамдарын өзгөртөлү деп турабыз, лицензияларын жаңылоонун астында турабыз. Эми мугалимдер 80% жазуу иштеринен бошотулат. Документ, жазуу, отчет иштерине кетирген убакытты окуучуларга тарбия процесстерине, класстык иштерге багыттайт. Ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку баал алып, мугалимдик кесипти тандаган абитуриенттерге дагы жылына жогорулап туручу стипендиялар бериле баштайт. Мындан тышкары быйыл Кыргызстанда эң жакшы окуган окуучулар боюнча республикалык сынак өткөрүлөт. Жеңүүчүлөрдүн окуу каржысын мамлекет толук өз мойнуна алат. Биринчи орундан 100 орунду алганга чейин балдар, эгер дүйнөлүк эң алдыдагы 100 университет рейтингде топ 100 деген университеттерге тапшыра турган болсо, биз аларды ошол жерден окуусун көтөрүп берүү жөнүндө өкмөттүн жаңы долбоору турат. Буюрса муну ишке ашырсак, мен ойлоп атам, кызыктыруучу, жакшы мындай стимул болот. Ушул жумада бир катар министрлер жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрүнүн жана президенттин алдында ант беришти. Ошол эле учурда өлкө башчы алардын алдына бир катар талаптарды койду. Жигердүү иш алып барып, мыкты демилгелер менен таза иштөөнү тапшырды. Бийликтин жүзү аткаруу бийлигинин, башкача айтканда, мына урматтуу министрлер, сиздердин ишиңиздер аркылуу ачылат. Ишеним артылып, бүтүндөй бир тармактын жүгүн тартам деп иштөөгө белсенип келген соң, бул милдетти аткара албасаңар, мамлекеттин жалпы ишине жооптуу катары мага, президентке, анан силерди ишти жөндөп кете алат деп макулдугун берип, шайлап берген мыйзам чыгаруу органына сөз тиет. Эл тараза, эл сынчы дегендей, иштеген ишиңер, тарткан жүгүңөр элдин элегинен бат эле эленип байкалып калат. Жигердүү иш алып барып, мыкты демилгелерди көтөрүп, таза иштеп берсеңер, атыңар тарыхта жазылат. Ар бир министр өз тармагына болгон жоопкерчиликти сезиши керек. Ал үчүн бардык шарттар бар деп белгилейт экс-депутат Каныбек Осмоналиев. Алсак бюджеттин көтөрүлүшү тармактардын өнүгүшүнө олуттуу суммадагы каражаттардын бөлүнүп жаткандыгы. Демек биздин азыр министрлердин күнү түнү тынбай аракеттенип иштеши, азыр алардын пайдалуу аракет коэффициенттеринин жогору болушу биздин өлкө үчүн, эл үчүн абдан чечүүчү этап келди деп айтар элем да. Ошон үчүн президенттин бул демилгесин колдошубуз керек. Тармактардагы өнүгүү өлкө экономикасынын алга жылышына салым кошот. Пандемиядан улам Кыргызстан эле эмес, дүйнөнү каптаган каатчылык кескин реформаларды, натыйжаларды талап кылууда. Анын үстүнө геосаясий, экономикалык оор кырдаал, ушул контексттен алганда министрлер кабинетинин жана алардын мүчөлөрүнүн натыйжалуу иштөөсү маанилүү. Анара Мамбеткадырова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.